Кыргызстанда бөгөт коюунун жаңы чарасы электрондук байкоо жүргүзүү ишке киргизилүүдө. 2024-жылдын 16 февралында президент Садыр Жапаров кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Эң көп колдонулуп жаткан бөгөт коюу чарасы камакка алуу бүгүн 90%дан ашык болуп турган учурда электрондук байкоо жүргүзүү бул чарага альтернатива болууга тийиш. Электрондук байкоо жүргүзүү биринчи кезекте зомбулук колдонууга байланышпаган. Анын ичинде экономикалык мүнөздөгү иштер боюнча кылмыш жасаган айыпталуучуларга карата колдонулат. Электрондук байкоо жүргүзүү төмөнкү түрлөрдө жүзүгө ашырылышы мүмкүн. Айыпталуучунун колуна бекитилген электрондук бийлерик аркылуу, уюлдук телефондогу мобилдик тиркеме аркылуу айыпталуучу белгиленген убакыттын тогушунда фейс идентификациядан өтүүгө тийиш болот. Веб кызмат аркылуу айыпталуучу ага өз телефон веб браузеры аркылуу кире алат. Электрондук байкоо жүргүзүү адамдын орун которуусун күнү-түнү 24 саат бою тынымсыз көзөмөлдөөнү камсыздайт. Бул механизм кылмыш жаза процессинде жана пробация кардарларынын болуп саналган адамдар үчүн дагы жазаларды аткаруу же мөөнөттөн мурда шарттуу бошотуу алкагында колдонулушу мүмкүн. Тутум кандай иштейт? Тутум айыпталуучунун турган жерин көзөмөлдөөгө, ал барууга чектөө коюлган бардык жерлерди белгилөөгө мүмкүндүк берет. Уруксат берилген каттамдан четтегенде, уруксат берилген аймакка кайтууну талап кылган ишарат берилет. Бул процесс күнү-түнү иштөөчү атайын мониторинг жүргүзүү борбору аркылуу көзөмөлдөөгө алынат. Электрондук бийлерик билекке тагылат. Аны күч менен чыгарып алуу же кайра программалоо мүмкүн эмес. Жабдууну жок кылууга ар кандай аракет жасалганда, бийлериктин бузулганы жөнүндө ишарат иштей баштайт. Face ID функциясынын жолу менен аралыкта идентификациялоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар болгон мобилдик тиркеме айыпталуучунун телефонуна орнотулат. Электрондук байкоо жүргүзүүнү ишке киргизүү төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Тергөө убагында камакта кармоодо турган жарандардын санын олуттуу азайтат. Сот актаганда мыйзамсыз камоонун кесепеттери төмөндөйт. Жазаларды аткаруу органдарында инфратүзүмүндөгү жүктөм азаят. Электрондук байкоо жүргүзүү зомбулук колдонууга байланышкан өзгөчө оор кылмыш жана оор кылмыш жасаган деп айыпталган адамдарга карата колдонулбайт.